ошончолук ысык го, Узак Урсеетов 70 сотық жерге жүгөрү айдаган. Дыйкан өсүмдүктөрүн быйыл жеткиликтүү сугарып жатат. Анткени аба ырайы жаанчыл болуп, суу кеңири келүүдө. Айылдагылар азыр сугат суусун кезектешип колдонушууда. Жаанчыл болуп буюрса жакшы болуп атат. Алла Таала берип атат, шүгүр айталы. Ошол суунун маселеси биздин эми айылыбызда суу башы бар, Ырысбек деген тең түшүм болот, классташым болот. Ошол сурасак эле берип атат, иншалла. Сугаргандар сугарып атышат. Эми азыр беденин учурунда бир аз токтоп атат окшойт элдер. Эл чаап алсын депчи сууну. Бедебиз жоктор немелер сугарып атабыз ушинтип эле. Түп райондук суу чарба башкармалыгына бул жылы 19,5 миллион сом бөлүнгөн. Ага каналдарды оңдоп түзөө иштери аткарылган. Учурда өсүмдүктөр талааларда жамгырлатып жана жаңы каналдардан келген суулар менен кеңири сугарылууда. Жазгыга бөлүнгөн каражаттардын баарын убагында освоение кылып бүттүк. Бетон каналдары салынууда, жылдан жылга суу тартыш болгондуктан. Быйыл Старый Сасык, Жаларык, Мельничный каналдарында бетон жумуштары жүрдү. Андан тышкары 10 километрге жакын жери мехачиска болду. Погоданын кичине мешайт эткенине байланыштуу 10 күн кечиктик, бирок убагында дыйкандарга суу жеткизип берип атабыз. Мына бүгүнкү күндө эгиндин баары жакшы чыкты, суунун баары жетиштүү. Бизге жаан-чачындагы быйыл жакшы жардам берди. Бул узундугу 2 чакырымды түзгөн канал механикалык жол менен тазаланууда. Аны менен 2 райондун айдоо жерлери сугарылат. Каналдарды тазалоого жаңы келген техникалар тартылып, иштөө кыйла жеңилдеди. Бул канал Нижний Гундуй деп аталат. Михайловка Каражал айыл өкмөтүнүн пойлалары сугарылат да. Головнойдон бери, Ак Суу районунан бери келет. Конечный ушул. Анан ушул көп жылдан бери тазаланмай калган арык эле ушул. Чычырканак басып, камыш басып, бак өсүп, ушундай чоң техника керек болуп аткан. Ырас бизге жаңы техника келип, ошонун аркасы менен аябай жакшы тазалоо иштери жүрүп атат. Район боюнча 27 000 гектардан ашык жерге даан эгиндери, 3500 гектар жерге картошка жана 200 гектар жерге жүгөрү айдалган. Ошондой эле райондо акыркы жылдары тоют тартыштыгынан дыйкандар көп жылдык чөптү айдоону өздөштүрүшкөн. Алар аймакка 19 000 гектардан ашык жерге айдалган. Азыркы күндө жаңыдан гана тоют даярдоо иш башталды. Дайча айтсак, жанагы айтып отурган 19.800 гектар тоют айдалган айыптан көпчүлүгү ошол мал жандыкты кармоо максатында тоют даярдоого дыйкандар иш алып барышат. Андан тышкары да ушул эле эспарцеттин үрөнүн өндүрүү боюнча дагы иштешет дыйкандарыбыз. Азыркы күндө жакшы, быйылкы тоюттун массасы эгин талабыбызда жакшы болуп атат. Ойлоп атабыз, бир 400 центнерден кем эмес тоют берет. Аймакта быйыл жаанчыл болгондугуна байланыштуу кайрак жерлердеги өсүмдүктөр да жакшы өсүүдө. Түп району боюнча жалпы дээрлик 52 000 гектар жер болсо, анын 70% эле кайрак жерлер. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.